90-жылдардын башында эле алгачкылардан болуп Бишкек шаарынын чет жакасында төптөлгөн Ак Босого жаңы конушунда болгону бир эле мектеп бар. 30 жылдан ашык убакытта 30 миңден ашык калкы бар мектепке мына бул жерге экинчи чоң мектеп 2 кабаттуу 600дөн ашык балага ылайыкталган 5000 чарчы метрлик бардык стандарттарга дал келген жаңы мектеп курулат. Ошол 15 мектептин ичинен эң оор курулуш ушул жерде жайгашкан. Анткени бул жерде жер алдындагы суунун өтө жогорку деңгээлдеги болгону, андан сырткары бул жердеги жер кыртышынын катмарынын мүнөздөмөсү оор да. Халктын саны жылдан жылга көбөйгөнүнө байланыштуу бул экинчи мектеп элдин талабына муктаж. Биз абдан сүйүнүп атабыз. 16 жылдан бери кыймылдабай турган мектебибиз азыр башталып, Кудайга шүгүр иш жүрүп атат. Ордо калаада алгач капиталдык курулуш иштери башталып, кийин унутта калган социалдык объекттер көп эле. Мына ушул азыркы өзүңүздөр көрүп турган номер 10 мектептин объекти 1938 жылы эле башталып, 80 жылдан ашык убакыттан бери таптакыр курулушу аягына чыкпай келген. Эми ушинтип 1-апрелде курулушу башталып, 2022 жылдын жаңы окуу жылындагы сентябрь айына ишке кирүү алдында турат. Анын жалпы сметалык наркы 83 миллион сомду түзөт. Ордо калаадагы дагы бир орчундуу көйгөйлөрдүн бири социалдык объект катары бала бакчалардын тартыштыгы. Бишкек шаарындагы мына Жал Кечи району өзгөчө калктуу конуш көп жашаган аймактардын катарына кирет. Азыркы тапта 2 кабаттуу 140 балага ылайыкталган бала бакча салынууда. Бул качан бүтөт, качан ишке кирет? Бул боюнча курулуш компаниялардын өкүлдөрүнөн сурап көрөлүк. Саламатсызбы? Алмаз мырза, айта кетсеңиз, азыркы мына сиздер курулуп жаткан бала бакча качан ишке берилет? Бул бала бакча күзүндө 1-сентябрга ишке берели деп турабыз. Курулуш кандай жүрүп атат азыр? Өзүнүн графигинен кечиккен жокпу? Бар ордундагы кандай маселелер бар? Курулуш азыр өз убагынан кечиккен жок. Азыр эч кандай проблема жок. Материалдар бардыгы өз убагы менен келип атат. Өз убагында иштеп атабыз. Эртең менен 8ден кечки 8-9га чейин иштеп атабыз. Балдарды жетиштүү, баары тең өзүнүн жумушун билген рабочий балдар. Садикке келгенбиз. Азыр жумуш жакшы абалда жүрүп жатат. Ошо эртең менен саат 7:30-8-те келмей кечки амалы. Колдон келсе ошо эртерээк бүтүргөнгө аракет кылып жатабыз. Ошо жерде иштеп барыбыз. Ал эми бул жерде эң калкы көп жашаган Ленин районундагы номер 40 орто мектепке кошумча 500 орундук 3 кабаттуу мектеп курулары алдында турат. Мектептин буга чейинки корпусу 1961 жылы эле курулуп, азыркы тапта ал жерде 3 эседен артык 3 сменде балдар билим алышат. Бул корпустардын бардыгы 7-майда курулуш иши башталган. Ушул жылдын 15-сентябрындагы жаңы окуу жылына толук түрдө ишке кирмекчи. Элиза Нурматова, Руслан Сабатаров, Фалато 24.